Бул жаш жеткинчектер келечекте өлкөнүн керегине жараган мыкты ойлоп табуучулар болот деген үмүт бар. Мектепте ачылган жаш техник ирими таланттуу окуучуларга сонун шарт түзүп, ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө жардам берүүдө. Мурунда мен жөн эле үйдө телефон ойноп, досторум менен ойноп жүрчүмүн. Андан кийин эжеке болсо Алихан неме ошого качасыңбы, жаңы ачылды десе, анан мен болсо майлы барып көрөйүнчү деп келсем, апам оңдо мага неме деди, өзүң деталь барып ошол жерде каалаганың жасашың керек экен десе, анан кийин болсо мен натип коркуп турдум да, анан кийин болсо майлы деп барып көрөйүн десем, ушундай кызык экен да. Биз экөөбүз аттракцион жасадык. Бул программа эски болгон үчүн программа кириш кыйын экен. Ана жөн эле кол менен иштетет. Робот программа иштетилет, ана жөн эле кол менен иштетилет. Бул моторчугу бар. Кичинекей тайпанын балдары азыр алгачкы ийгиликтерин жаратууда. Ракетанын ичине коюп коет да, анан кийин ракетаны кое бергенден кийин учуп айга ракета неме чөт да, неме айга чөт да, анан кийин машинанын багажынан чыгарып айдайт да адамдар. Жөнөкөй көрүнгөнү менен жансыз нерсени кыймылга келтирүү оңой эмес. Ал үчүн балдардын бул багытта билим алуусу жана өзүнүн да кызыгуусу шыгы болушу керек. Мындай ар кандай механизм жана ар кандай мындай оюнчуктарга эң маанисүү бул жылышу да, жылышы керек. Жылбай калса болбой калат. Жана пультой мындай типа моторлор же фонарик жана камераларды коюп, жана моторлор бундайды жылдырса болбойт. Анткени моторлор чоң. Значит, буна чоңойтуш керек. Көбүрөөк детальдер керек. Анан ошо моторлорду иштетип, ошентип өзү жылып баштайт. Акыркы убактарда робототехникага кызыккан жаштардын саны өсүүдө. Аларга туура багыт берип, талантын колдоого алууда мугалимдерге да чоң жоопкерчилик артылган. Балдар эле эмес, ата-энелер аябай кызыгат экен. Ата-энелер өзү кызыктар болуп, үйүмө чалып ушул иримди ачыпсыз, менин балам ушуга катышсын деп өздөрү алып келип, балдарды өздөрү кошо карап отурган күндөр болушту. Анан биз жумасына бир жолу Оштогу алтын түйүнгө барып, ошол жерден балдарды иштетип алып келебиз. Буга биздин мектептагы администрациясы өбөлгө түзүп атат. Ош облусундагы бардык мектептерде илим техника, көркөм эстетикалык, кол өнөрчүлүккө багытталган иримдер уюштурулган. Ага жалпы 20 миңден ашуун бала тартылган. Зыйнат Ибраимова, Бекмырза Арабидин уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.